Барыңыздарга чоң салам. Менин атым Канекей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге эң пайдалуу чачка масканы көргөзүп беремин. Аны үчүн бизге керектелүүчү нерселерди анан айтамын. Азыр биринчиден масканы кылардын астын чачты жөнөкөй шампунь менен тазалап жууп алышыбыз керек. Анда азыр чачты жууганы кеттик. Башымды жууп келдим. Чачтын бир аз нундуу болуш керек. Масканы коюп атканда. Өзү негизи мен чачымды фен менен эч качан кургатпаймын. Срочно эле бир жактарга кете турган болуп калганда эле фен менен кургатпасам, өзү чачым куруп бат эле. Кургап калат. Биринчи эле кокостун майы кошулат. Кокостун майы чачка аябай пайдалуу. Витаминдерге көп. Ошон үчүн кокостун майынын холодный отжимдан чыкканына аласыздар. 15-20 сомдук аптекадагы 10 сом 5 сомдук майлардын таасири тийбейт. Ошон үчүн натуральный жакшы кокостун майынан алып иштетесиз. Биринчиден. Экинчиден, мындагы бизге кошула турган алоянын гелин кошобуз. Мондой алоя 100% алоянын гели дейт. Экөөнү аралаштырып чачка коебуз. Бул масканын өзгөчөлүгү, бул масканы жатаарда кылсаңыздар аябай жакшы. Жана маскаларды чачты жууп туруп, анан жатаарда же болбосо минимум 3 саат жүрсөңүздөр таасири аябай жакшы тиет. Чачтарыңыздын түшүүсүн токтотот. Учтары сынып, баягындай немеден үтүк менен кечке үтүктөй бергениңизде учтары сынып, чач өзүнүн немесин жоготот да. Анан бир жумада бир ушундай маскаларды кылып турсаңыз, чачыңызды калыбына келтирет. Чачы жука, чачы өспөгөндөрдүн чачын өстүрүп, суюк чачтарды коюлтат. Мен чачым аябай коюу, өзүңүздөр көргөндөй. Өтө коюу. Мага наоборот чачым суюлса экен дейм да. Антсе деле суюлбайт, чачым өзү ушундай коюу. Акырында тарап алабыз дагы. Бир аз чачыңыздар нымдуураак, сулуураак болуш керек да. Өтө сулуу болсо дагы кийин азыр башыбыз дымдаганда башыбыз ооруп, грип болуп калбаңыздар. Ошон үчүн бир аз кургатып алышыбыз керек. Чачыңыздардын майлуу болсо өтө деле түгүнөн где-то бир 3-4-5-6 сантиметр калтырасыздар дагы. Ушунча жагынан баштап сүйкөйсүздөр. Эгерде чачыңыздар кургак болсо, меникиндей, полный эле уч жагына чейин сүйкөңүздөр. Айрыкча уч жагын жакшылап сүйкөп, сүйкөрдөн алдын бир сыйра тегиздеп тарап алып, андан кийин сүйкөңүздөр. Кокостун майын холодильникке сактаңыздар. Ушунча кылып жасап аласыздар дагы. Аралаштырып. Эми ушуну чачыбызга сүйкөйбүз. Арка жактары калды.
массаж кылып сүйкөп алабыз. Мынакей достор, масканы сүйкөп алдык. Эми ровно 3 саат жүрүшүбүз керек үйдө. Саат 9 болду, как раз 12-ге чейин жүрсөм, жатарда жууп жатам. Достор, жууп аласыздар ушинтип. Үйдө жасап көрүңүздөр, сөзсүз. Андан кийин ушинтип 3 саат жүргөндөн кийин чачыңыздарды жылуу суу менен жакшылап 2-3 жолу шампундап жууңуздар. Себеби чачтын түгүндө сиздерге мындай уже чачыңыздар жууп тазадай сезиле берет, бирок кокостун майы калып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жакшылап таза жууңуздар чачыңыздарды. Видеого лайк басып кеткенди унутпаңыздар. Кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта калыңыздар.